Sound on the beat, yo. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. 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 Мен Ниязалиев Анарбек, şu Tokmak şaharının mal bazarının kojoyunu bolam. Mal bazarının ayeti 3 hektar. Mal bazarda жылкы, koy, uy, echki bola satılat. Töle gelet. Mal bazarga көбүнчө Nарын обласынан, Ысык-Көл обласынан, Чүй обласы. Бишкек шаарынан келет. Кант, мал эми жол алыс. Алыстан келишет, анан ошо түнү менен эл сурангандан түнү менен ачып коебуз. Мал базарга вет справкасы, айыл өкмөттүн справкасы менен келишет. Бу жерде ошо вет кызматкерлери турат, карап, вет справкаларын текшерет. Оорулууму, оорулуу эмеспи деп. Ошо оорулуу жогун аныктаган справкасы менен анан кире беришет. Мал өзү оорулуу болбосо анан кирип соода кыла беришет. Мына буягында жылкы сатканы өзүнчө бөлүнгөн. Уй баласы саткан өзүнчө, мына боо навестин астында кой сатылат. Мына мондай эмеси бар, буягында автостоянка. Машиналердин келип малын түшүргөндө мына коюп коюшат, бири-бирине мишедетпей. Анан соодасы бүткөндөн кийин акырын чыга беришет. Please don't you come back. Don't you come back. Please don't you come back. Hey. Азим биздин атыбыз, биз Тоң районунун Карагоо айылынан келдик, Ысык-Көл обласынан. Ошо бул койлорду азыр ошол жактардан алып келдик. Токмок базарына келдик, ошо көптөн бери мал базар сайын, 6-күн сайын ошо Токмок базарына келебиз. Ошо мал сатабыз, ушундай эле келип кетип, өзүбүз дагы ошо мал менен алектенебиз 4-5 жылдан беричи. Койлорду алып келебиз, сатабыз, койдун баасы ошо жайында кымбатыраак болот, анан бул күз келгенде мал түшөт, тоодончу. Анан кичине арзандайт малдарчы. Эки жактан келген алармандар көп бияктачы. Анан келип сатабыз. Ошо көчө мурдагы эле бул Тоң районунун Карагоо айылынын сыртынан бул малдарды алып келгенбиз. 5-6-7 миң ар кандай бааларчы, семиз арык торгуна жараша болот мал делечи. Азыр эми бүгүн мал кичине бир аз солгундап, арзандап кетти бүгүнчү. Анан ошо сатып атабыз азыр деле. 7 миң, 8 миң малдын арык торгуна жараша да. Мисалы козулары 5 миң, 6 миңдик, 8 миңдик козулар бар. Ошондой эле койлордо деле 5 миң, 6 миң, 7 миң көлөмүнө жараша да. Турган турпатына, мисалы арык койлор, мисалы көп жашаган койлор арзан болот. Мисалы эле богойду алалы. Богой мисалы арыгыраак да. Бири 6,5-7ге кетсе жакшы. Мисалы боо
Мында кебетесинен эле көрүнөт сразу элечи. Кебетеси эле айтып турат да. Мисалы арыгыраак. Мисалы боо койду алалы. Мына боо койдучу, бул ортодо көрүнүп атабы, көрүнбөй эле. Бул 8000, даже 9000ге деле өтөт да бул койлор. Семиз вес берет. Ушун эле митис койлору бар да. Митис койлору болсо бир 5000-6000 тегерек болот. Ушул эле койдун эле. Митис жеңилирээк вес берет. Бул кичине вес берет да 30-40 килога чейин. Ошол мал менен алек кылабыз 4-5 жылдан бери. Азыр мал эле болуп калбадыбы айыл чарбасындачы. Кой, уй. Токмок базарында аларман көп. Эки жактан келет, Казакстан, Өзбекстан. Азыр Өзбекстанга ташып атат малдычы. Ошол себептен бияк кичине выбор бар да, саткангачы. Алып да сатабыз малды. Алабыз, сатабыз. Бир койдон бери 500-600 сом түшөт да. Мисалы айылдан алып келебиз, машинага жүктөйбүз, кайра алып келип сатабыз, ошол. Саламатсыңар. Мен Марбетов Доғдурбек. Ысыккөл областынан балык шаарынан келдим. Көп жылдан бeri şu мал алып кайра сатып иштейбиз. Азыр малдын баасы кичине ылдыйраак болуп турган убагы. Мисалы үчүн могу козуларыбыз 4 айлык 5-6 айга чейинкилер. Ушулар 4,5-5 менен болуп атат булар. 100дан ашык коз алдык эле. Az bir 20 daya kaldı. Arttı 4,5'dan gitti. 6,5'a çeyin gitti. Boğular olsa bakkanğa dep çarba koylarız. Yaşları, dişleri, saçım boğular 4 dişler, 4 yaştağılar. 4 yaştağılar boğular. Şu çarba kılıp mal kılanğa dep alıp gelgenmiz. Şulardı 6,5 men berip atабыз. Жеде 20 баштан ашык бар. Баары жаш койлорда мал кылганга деп ушул алып кетишет кардарлар. Боо кочкорлор болсо, кайсы могу 7 айлыкпы? Боо 7 айлык кочкор. 7 айлык кочкор. Я. Баасы 30 000. Едил байда koçlardı. Boğular 25 000'den yaş kança? Yaş 2 ile yaş. Yaş 2 ile yaş. İki diş koçkor. Bazısı 25 000. Onda iki diş. Bu olsa 4 dişte kot 4 diş. Bazısı 18 000. Koylardı görgözdük, kozlardı görgözdük. Kine bundan et türektörü, 8 men boladat. Bulardı jaşı tөгөрөк болуп калды уже, төгөрөктөп коет булар жаштарын. Тиштери кичине майданып калат, төгөрөктөп коет буларды жашын. Булар 8 менен. Ошол. Азыр кардарлар деле көп келелек азыр. Бираздан кийин башталат. Кечинде саат 4-5-терге жакын келебиз. Кардарлар азыр бир 6-6:30 баштап уже алып башташат. Ошол. Ошонтип соода кылып иштейбиз. Үстүнө бираздан кошуп сатабыз. Ортодо соода болот. Договорлошобуз элдер менен. Анан заказ болот, заказ менен алып келип беребиз. Кайсы жерден келгендер бар? Мисалы үчүн могу кой Илинкол деп коет, Каракужудан келишет. Каракужур ушул сырт өрөөнүн нарын областарынан келишет. Каракужу деп коет могу ушул. Илинкол деп коет да аттарын. Анан эми койдун
Бул эми көбүнчөсү Союз убагында эми баягы куйругу жок болгондуктан кичине жакшы эле баа менен кетет. Анан бул куйруктуулар болсо кичине куйругу болуп, булар чоң болуп, анан кичине вес дагы эт карамагында да болсо болот да бул койлор. Эт карамагында да алышат элдер. Көбүнчөсү ушул куйруктууларды мал кылганга, мал чарбасы жагына алышат да. Бул койдун да көп түрлөрү бар, бирок азыр баары эле аралашып, баары эле кошкорлоруна жараша алып атышат койдо козуларын. Ошон үчүн баягы өзүнүн бир эмелери сакталбай калды да. Ар кандай эмелер менен койлор дагы уже эмесин неметип баратат. Өздөрүнүн эмелерин жоготуп баратат. Sonra da. Атым Рысбек, өзім Токмоктон болом, Токмоктон эле келген. Эмне жумуш? Мына мал базарга келген биз. Мал менен иштейли деп. Бучокту мына моореке торпоктор сатып атабыз. Убакта бирөөдөрдөн сатып алганбыз. Бучок нырына азырынча кымбатыраак. Кичине кымбатыраак жылдагыдан. Быйыл өзгөчө кымбат, чөп да кымбат, жем да кымбат, баары кымбат да. Коронавируска байланыштуу го. Кыскасы. Баасына жараша карайбыз. Возрастына жараша карайбыз. Анан ошолорго жараша сүйлөшүп алабыз. Анан кайра эртең менен круговой бирдей эле баада кетет. Мындай бирден болгондо баасын чыгарып алган баасын чыгарабыз да кайра беребиз ошол. Бучоктор деген ходовой да. Чем уйларга караганда бучоктор баада болот и баягы кармаганга да ылайыктуу да. Өзүм деле багам үйдө. Кышы менен кармайбыз, жазга мал сатабыз дегенде. Бир бучокко бир 3 мал жем бересиң. Анан бир 3 малда жок бересиң аркасынан. Ошондо хемеси деле жакшы, мындай айына бир бучок бир эсептегенде бир 2 мүшөк жемди жеп коет. Бир мүшөгүң 550-600 сомдон болуп атты. Эми доход эмне, өзүнүн жараша эмесине байлашына жараша болот. Орточо эсеп менен бир 10 000, 15 000 чөт үстүнө. Көп породалары бар, Симментал дегени бар, Галштин дегени бар. Дагы өзүбүздүн эле момдо болгон майда чүйдө породаларыбыз бар. Ошолор менен бизнес кылабыз. Породистилер ходовой да, мисалы Симментал, жанагы Галштин дегендер. Ишкабы Симментал керек көбүнчө. Тукумга деп жанагы эмелерди алат, Галштиндерди алат. Өзүбүздүн местилер бар мына буларда. Булар деле ходовой, конечно. Каждый жума сайын чыгабыз, жума сайын. Бардык тараптан да келет. Нарын, көлдөн, чүйдүн айыл тегерегинен ушу Токмокко чогулат да көбүнчө. Нарындан келет, казармандан келет. Эң эле чоң базар Токмокто, Токмоктуку арзан, Чемте тиякта Бишкектеги сокулуктарына караганда ошол үчүн Токмокко көп келишет да. Таласка алып кетишет, Ошко алып кетип атышат. Казактар деле көп келбей калды, мурун көп келчү, азыр көбүнчө Ош менен Таласка келет. And I lost track of time.
Salamatсыңарбы? Men özüm Geminden geldim. Atım Kalıbek. 2 buka satıp aldım. 165 mingge. Ana Moğovalanınkini satıp alayın desem gelişe alып aytabыз da 65 ming bersem 70 de ödet. Beresin mi 65'ke? Yok, koşasız da, koşsanız vereyim mi eke? Yok, oşoğa bersen alayın. Koşsanız vereyim. Ber oşoğa. Turale ba. Basını çıkarsak vereyim. Çıkardım. Ber, gele oldu. Jana men aytkan vaga olsa kettik. 5. Siz aytkan, men aytkan vaga olsa kettik. Yok, koşalbayım. Koşalbayım oşoğa. Koşam deseniz men aytkan Ber, vaga bergin. berge. Janağı. Jana aytdım go sizge. Yok, koşalbayım. Koşalbayım. Janağı algan 2 bukanızı kayra satasız eke? Yok, anı men soyam. Soyup satam. Tölke et bagытында sat. Et bagında pavilyonga soyup satam. Oşondoy jakta biznes. Oşondoy biznes kılabız da. Oşondoy. Көре бил жакшы эле жүрсө керек. Эми аргандай. Семья бак. Аргандай. Кээ бирде жакшы, кээ бирде назат болуп калат. Аргандай болот да. Постоянно келип турасыз базарга? Постоянно күн базар сайын келем. Базар. Обязательно алам, обязательно алам. Sizden постоянно алып турат да. Мына Боғаладан алам, ошо биз жак тарапта жашайт. Жаңалыш айылында турат Боғала. Шундан алам. Бүгүн Геминден келип атайын, Геминден сатасыз ошондой. Бияктан келип алып да үйдөн дагы байлай, жок шаарга алып барбайм. Үйдөн дагы байлайм алып бияктан. Менин атым Мирлан. Кеминден келген, алып сатып атам. Тиричилик жетет, Кудайга шүгүр. Чекесинен алып келесин да, соодалашып багысы келгенде. Ошол эле биздин окот ошол. Семья бакман. Артка саткан күндөрүң болот, веси чыкпай калган күндөрүң болот. Бөлөк кайка барып сатасыз, эч жака сата албайсыз. Только Токмокко келип сатабыз. Каждый воскресенье. Постоянно. Биздин окот иштебегенде эмне аласыз? Мал тартып келебиз элдин машина менен. Çıkarıp alayım mı? Geley. Direkt sosile koyun. Baylanmazlar bende. Seninki mi olmalı? Oo, yeniden. Kaçta oldu? Çalpabay ne oldu? Oradan var biletini ne oldu? Men atım Nurdin. Tokmok bazarına Karoltadan gelemen, mal bazarına. Tokmoktun bazarı emne aytsam, berde выбор көп. Бuyakta biz bilgenden Bütçaktan gelet, Narından gelet, Gölden gelet. Şu tamlağına berden көп. O yerden 1-2 baş alıp ketemiz. Bugün bir günacım ben bir buka aldım. Anan daha bir günacını alayın otam. Oşonu alıp özüm oş pazarda et menen işteyip. Oşaqa soyup kayra ötkörömün. Şu et menen iştegenden salmağın oşo görüp salmağın eseptep turup anan oşo karata baasın berip anan soodagam. Men iştegenime özüm 25 yıl bolup kaldı endi. Biz bilesiz dem semiz mal görünüp ele turat da, barın ele түшүнүктүү го деп элем.
атак семисти мындай сан жанында бурта деп коет. Буртаны кармаганда бурта калың болсо ошончолук семис болот. Эң биринчи эле кабырга менен эле буртадан билинет. Кабырга канчалык калың болсо ошончолук семис. Анан мына бурта май деп коет. Бу жерде канчалык жоон болсо ошончолук семис болот. Мен Жумабеков Маралбек. Токмок шаарынын ушу мал базарында иштейм, контролер болуп. Түнү үчүндө саат где-то бир 9-тарда келебиз кечинде. Түнү бою порядок, мал салдарды ушу байлатып, стойкаларга тазалыкты, элдердин бу келип кеткендердин коопсуздугун, тазалыгын, жакшылыгын текшерип турабыз биякта ушу. Где-то 11-лерде бүтүп калат, 11-12-лерде бүтүп калат. Бат эле бүтүп калат да. Азыр элдер деле мал салды сатпай ачпайбы, карантинге карата мал сал коркунучтуу, келип жугузуп албай эле деп ушуларда келип бат-баттан карап сатышып кетип калышат да ошо. Эми менин жумушум ушул жерде мен булардын мал салдарды текшерип, тазалык боюнча машиналар кирип кетпесин ичине, уйду уй байлаган жерге, койду кой байлаган жерге, жылкыларды жылкы жака ушу бөлүп карап ушуну текшерип турабыз биз өзү. Уй саткан өзүнчө мына могу жерден көрүп турасыңар, бул жерде жалаң уй букалар саткан, уй саткандар ылдыйрактан, жылкылар өйдө жака баарына условия кылып ушундай кылып байлагандай эме салып бергенбиз да. Эми биз ал жагын бизге байланыштуу эмес. Бул жерде өзүнүн контроль, бул жерде директор бар, өзүлөр акчасын алып бизге ишибиз. Биздин жумуш, менин жумушум келип бул тазалык боюнча текшерип, таза элдердин кандайдыр өзгөчө маанилер эмеси болсо, бизге кайрыла турган жумуштар болсо ошону чечип берген болот элек. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Got the horses in the back, horse tacket attached. Hattie's matty black, got the boots like black to match. Riding on a horse, ha, you can wipe your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that Porsche now. Мен атым Аламат, Кеминден келген. Кемин районунун Карабулак айыл өкмөтү Бешек айылынан. Базарга могу бейин алып келген, бейин сатайын деп. Ошо турабыз базарда. Базардын көрүп, базар баасы менен. Бейиске ошо 95 берип атат могу бейин. Бербей атабыз. 100дөн ашса берели деп атабыз да. Баасын эми бул семис, аябай семис да. Кыргыз айтып коет эмеспи? Таман депчи. Ошондой эле таман чыгат да бул. Семизин эми мунун өзүнүн бээден билинет. Кабыргасын кармап көрөбүз, киндигин көрөт. Ошо өзүбүз айылда мал менен эле мал багабыз, мал алып келебиз, сатабыз базарга. Кайра алып кетебиз дегенде. Токмок базары эми биздин чүйүнүн чоң базарда мына аябай. Анан өзүбүзгө да жакын ушак. Жакын болгондуктан Токмокко эле келебиз, постоянно. Башка базарга барбайбыз. Муну кармап көрсөтө алмак, мен бирок азыраак болот. Жанына жолотпойт да азыр. Бул эми карабайсың, жүркөт. Айтып көрсөтүп бермек. Ат алам десе рабочий ат тамдаш керек. Сойгонго алам десе сойгонго тамдаш керек, ар кандай да. Ар кайсы адам ар кандай тамдайт да. Сойгонго алам десе ушундай кабыргасын көрүш керек. Мингенге ат алам десең, чарбасынан менен аласың муну арыктарынан. Малга мингенге десеңчи. Bunu emniyete tutar. Ya. Ha. Ana men деле кайра бай, мен болбой калып мен кетип калсам жакшы болот. Айылынан болом, Бурманбет айылынан. Атым Толкунбек болот.
Ошо биз жылкы алып сатып иштейбиз. Мондай көрүктүү тайларды алабыз. Мына көрүп койчу. Ана. Жакшы жылкылар да мына өсө турган мал. 1 жаш 2 ай болду му тайда. 1 жаш 2 ай болду тай. Жакшы мыкты тай болот да. Ана мына Жакылов экен деген бар му? Байкенди көрүп койчу мына. Могулдагы атты алып сатат экен. Иә. Аттар барат. Мына сүйлөбөйсүңбү? Эмне сүйлөйсүң? Эмне? Базар арзандап калды болду сен. Канчадан берип атасың? Айтчы жылкыны. 50дөн. Иә. Экөө 50дөн 100кө берем. 100кө. Болушучу, болушу 100. Болушу 100кө. Мага 90кө бересиңби? Жок, болбойт. 100. Болушу. Мына монтип соодалашабыз да бизде. Неге тайлардын ичинен бөлүнөт, биринчиден кулун болот. Анан кулундан кийин 1 жаштык тай болот, тайдан кийин кулан болот. Анан бышты болот, бышты тайды. Байтал деп айтылат да. Иә. 55 деп атам ата. Белерим канча? Сиз эми айтып коңуз, 55 сурап атабыз канчага? Аласыз. Ургачы тай. Келечеги бар тайда. Атым Бактыбек, Талас областынан келебиз. Бул жерде базар чоң. Ар улуттун адамдары келет. Кызыктуураак. Бөлөк жакка салыштырмалуу сезонныйраак соода кылганга. Выбор көп, шарты жакшы. Биз бияка жылкы алганы келебиз. Таласка ташыйбыз. Жакшы жылкылар келет берге. Көлдөн келет экен берге. Бул чүйдүн ичи, сорттуу мал көбүрөөк түшөт бул жерге. 1-күндөн 5-күнгө чейин көз жумушта иштейбиз. 6 базар күнү мал базарга иштейбиз. Кирип келгенде негизи малды берем, перекупщиктер көбүрөөк жабышат. Сырттан алып, ичке сатып. Эми мал баккан адамдардын мээнети дагы чоң. Малды баккан киши билет. Болсо ошол адамдын пул күнөзүнө карап ылайыктап эле алып кетебиз. Мен Сыгат адам болом Аксайдан, Аксай деген айылдан. Буякта алып сатып иштейм. Аты жөнүм Элдияр. Бука менен иштейм. Азыр эми сезон башталды элек, азыр кымбат болуп атат. Элде акча аз. 3-4 бука алып, ошо буканы кайра сатып, кичине менет кылып, чай майга акчасынбы? Эми ар кандай кээде болуп калат, кээден азат бересиң. Клиентке жараша. Орточо 1000 сом, 2000 сомдон табасың. Бир башка. Буканы кышында корунга байлайбыз. Жем чөп кымбат болуп калса 10 000 сом, 15 000 сом түшөт бир бука. 5 ай байлайсың, 6 ай байлайсың. Эми буканы байлайбыз сентябрда алып. 4 ай, 5 ай байлайсың, 6 айга чейин. Анан эт түшүп кетсе, актабай калышы да мүмкүн, кичине түшүп калышы мүмкүн. Эт жакшы болсо 20 000 сом, 15 000 сом бир букадан калат да. Анан ошондо 10 бука, 15 бука байласаң кичине пайда табасың да. Бирок мээнети бар. Жем тартасың, сатып аласың, чөп сатып аласың. Чөп кымбат. Бир бука айына 3 000 сом жейт да. 2,5 000 чоң букалар. Полторашкалар 3 000 сом. Мен Казыбек. Жаңа Аршайын тургуну. Жаңа Арштын элдин малын алып келем бияка 400 кайра алып барам өткөндөрүн. 400дөн алып келем бодом. 3 мал алып келем. 1200 анын 400-үнө май коям. Ассаламу алейкум. Мен атым Бактыбек. Эмне дейсиң, бул мал базар бизнес ушакта экен. Буякта алып сатарлар бар. Сырттан алат арзаныраак. Ичине кирип кошуп сатат. 10 000, 5 000, 2 000, 1000 ар кандай көрөт. Ошо базар жакшы. Порядок бар. Кой базар өзүнчө, уй базар өзүнчө, жылкы базар өзүнчө. Эми постоянно базарга келбеген кишилер бар. Анан мал алып келет. Баасын билбейт, перекупщиктер билет буякта баасы кандай экен. Ошону эле соодалашып алат да, анан ичине кирип да бирсти билбеген кишилерге сатат кошуп биринечи. Жаңы эле бир уйду 65ке алып, ар жака 60ка алып, то есть 70ке сатып салды да, бир какой-то минуттун ичинде элечи. Ошондой эмелер да болот буякта. Эми билген кишилер сатат анычы. Бакыт менин атым. Каяктан келип эмне Ушу токмоктун тегерегинде эле айылдардан эле келип нан табабыз ушул жактан. Алып, сатып, өкмөт бакпаса өзүбүз багабыз, нада бүдүт. Өкмөттү биз багып атабыз, налогту төлөп атабыз. Машинеге налогту төгүп атабыз. Жолдордун баары убитый.
айла жок, айланып келип базардан наныбызды таап атабыз. Мисалы үчүн уй алып келет бирөө. Уйду мисалы үчүн 60га алсак, эптеп, алдап салдап, bunun өтпөйт деп атып. Аны алып барып 80ге сатабыз, например. Ошентип жашоо ушул, өзүбүз эле кымбаттатып атабыз базарды. Базар мына өзүбүз алып сатарлар эле кымбаттатат базарды. Алып сатарлар болбогондо, малдын баары арзан болмок, эч ким алмак эмес бирок. Биз көркөмдөп туруп сатабыз да, кооздоп туруп. Мен кимди кармалап көрүп айтам эми? Мисалы үчүн уйдун жанына баш керек. Уйду мактап сатасың да. Мактайсың да, тим эле чөптү урат, 15 литр сүт берет деп. Мактайсың да, эле жок мактайсың да, анан ким сенин өзүң товарыңды жамандайсың? Үйрөтөбүз жаныбыз, акчаңды мага чөнтөгүмө салып алып көрсөтөм, мына монтип аласың деп, монтип сатасың деп үйрөтөбүз да. Сен мисалы үчүн келдиң байке депчи. Мен деген иштейин деп атам деп келесиң да. Болду, эчитип алам мен сени. Түн ичинде мал базары башталганда эчитип алам. Мына муну мончага аласың, мончага сатасың. Бирок базардын дагы башка жери бар. Задний кетесиң. Постоянно шоколад боло бербейт. Постоянно эле акча таба бербейсиң. Задний кетесиң, 20 миң, 40 миң артка сатасың.